Assalamu alaikum, урматтуу бир тууган момун мусулмандар. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli Moskva shahrindagi musulmon birodarlarimiz. Bu jashada barlig'i vaqt bo'lgan insanlarimiz. Ошол үчүн өзүбүздүн кыска жашообузда Аллах Тааланын ыраазычылыгын табып, бул дүйнө жана акыретибизге пайда боло турган өтө бир сооптуу иштердин башын баштап турабыз. Буюрса ошол иштерибизде Москва шаарындагы өзүбүздүн бир тууган таксисттерибиз бизге шериктеш болуусун каалайт элек. Албетте, андыктан биз Алга таксопаркка сиздерди чакырабыз. Азыркы кырдаалга байланыштуу биздин Алга таксопаркта сиздер таксисттерди биз эсепке алып, суткасына 100 рубльдан эмес, болгону 70 рубльдан ар бир заказга 3%дан эмес, 1,5%дан сиздерге жардам катары акция кылып койдук. Урматтуу таксисттер, сиздер биздин таксопаркка келип кандай пайда табасыздар, ошол тууралуу айтып кетейин. Аллах Таала ушунчалык улуу кудуреттүү, өтө мээримдүү заттардын бири. Биз бул жашоого Аллах Таала бизди ар бирибизди сыноо үчүн жараткан. Ошол сыноо жашоодо бардыгыбыз Аллах Тааланын ыраазычылыгын табуу гана ниетте жашайбыз. Бардыгыбыздын максатыбыз бир дегендей. Ошол үчүн Аллах Таала Куранда дагы айтат, силердин эң жакшыңар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганыңар деп эскертет. Ошол үчүн биз да сиздерди жакшылыкка чакырып жатабыз. Ошондой эле Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат, ар бир мусулман садака берсин деп. Бирок кырдаалдардын себебине же болбосо өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ар дайым эле ушундай иштер менен айланышууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калат. Ошол үчүн сиздер бүгүнкү күндө биз менен ошондой мүмкүнчүлүккө жетишесиздер. Бул жерден сиздер садаканын соогун аласыздар. Садаканын соогу дегенде бул жерде өтө бир сооптуу, өтө бир чоң иш тууралуу айтылып жатат. Сиздердин биз менен келип иштешкениңердин артында миллиондогон болобу же миңдеген болобу мусулман туугандарыбыз өз муктаждыктарын бүтүрмөкчү. Бизге түшкөн каражаттын биз 30%ын кайрымдуулук иштерге, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сооптуу иштерге жумшамакчыбыз. Андыктан келип биз менен иштешиңиздер. Сиздер айдоочулар, сиздер дагы 100% бул сооптуу иштерге себепчи болуп каласыздар. Туура айтат. Өзүңүздөр билгендей эле Аллах Таала ар бир берилген садака үчүн өтө көптөгөн соопторду өзү убада кылган. Ошол сооптордун ээлерин айта кетсек, Аллах Таала айтат, кимде ким садака бере турган болсо дейт, ал үчүн тозоготтору өчүрүлөт дейт. Ошол эле учурда шайтандын бул жашоодо аны азгыруусу өтө бир алсырайт экен да. Буюрса шайтандарды алсыратып, өзүбүздүн бир жакшы иштерибизди көбөйтүп дегендей буюрса, ошол эле учурда ар бир өзүбүздүн ушундай бир күнүмдүк жашоодо кылган каталарыбыз, күнөөлөрүбүздү Аллах Таала ошол садаканын артында Аллах Таала кечирип койгон кудуреттүү зат экен да. Ошол үчүн келиңиздер, бардыгыңыздарды келишиңиздерди каалайбыз, келип ушул иштерибиз менен бирге болуңуздарды тилектешим. Андан сырткары биздин Алга таксопаркта профессионал юристтер да иштейт. Эгерде сиз Алга таксопарктагы таксист кызматкерлер, эгерде сиз бир кандайдыр бир оор маселеге душар болсоңуздар, биздин юристтер колунан келген жардамын сиздерге акысыз кызматын өткөрөт. Укканыңыздардай эле, бул биздин долбоорубузда бир эле мусулман туугандарыбыз эмес, ошол биз менен иштеген таксисттерге өтө чоң жардам көрсөтмөкчү. Ошол үчүн келип камсанабыздан биз менен келип иштешиңиздер сиздер үчүн өтө көп жеңилдиктер дагы бар. Ал тууралуу келиңиз. Кандай жеңилдиктерин айта кетсем, бизде безналичный вывод чектөөсүз каалаган күнүңүздө чыгарып алсаңыз болот. Биз без выходной иштейбиз, 7 күн 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Көрдүңүздөр, мынакей таксист кызматкерлери, бардыгы сиздердин келгениңиздерге кубанычта болобуз. Буюрса, төмөндөгү номерлерге кайрылышсаңыздар, сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Урматтуу бир тууган момун мусулмандар, сиздер менен Куба медиа каналы болду. Биз номерлерди калтырып коебуз. Сиздер менен байланышта биздин кызыбыз так маалыматтарды сизге берет. Андыктан бизге келиңиздер, кошулуңуздар, сооптуу иштерге себепчи болуп калыңыздар. Бардыгыңыздар менен
убакыт келди. Биз ага таксопарктан мен алга сымалай керек болдум. Колуңуздар бериңиздер, сиздерден алып болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.